Бул дүние өзү жашоо. Жашоо бул дүнүйөдө негизги максат сыноо. Биз сыноого келгенбиз, имтиханга келгенбиз. Ушул имтихандын дагы бир түрү ушул харам менен халалда. Ким ошол жерден өтөт, ким Аллахтын өкүмүнөн сактап харамды жебейт, өзүнүн тыят. Ким өзүнүн тыйбай харамды жеп коет жана күнөөкөр болуп калат. Ошунун үчүн дагы Аллах таалам сыноонун катарына келгенде халал менен харам деген нерсени кошуп койгон. Белким уламалар айтат, бул сыноо эң биринчи Адам алейхиссаламдан башталган. Адам алейхиссалам бейиште жүргөндө эле Адам алейхиссалам, Хава энебиз экөөнө бүт баарыны жегиле, бир гана даракка жакындабагыла деген. Бүт баарын жесеңер болот, бирок бир эле даракка жакындабагыла деди. Ошол даракты жегенден анан Аллах таалам бейиштен эмне кылды? Бейиштен бул дүнүйөгө түшүрүп койду. Ошондуктан бул сыноо, имтихан, тамак ашка тиешелүү азык маселеси ошол бейиште жашап атканда эле Адам алейхиссаламдын доорунан эле башталган нерсе. Ошондон бери аткан нерсе. Ошон үчүн мусулман ахиретке ишенген адам эмне кылат? Өзүнүн харамдан тыят. Харамдан тыйыш үчүн эң биринчи маселе ахиретке болгон ишеним, якин толук болуш керек. Ушул нерсени жесем, эртең жазасын Алла берет мага. Харамды жесем, харамдын кесепети мени уруп кетет. Бунун жазасын Алла таалам дүйнөдө ахиретте берет деген ишеним болуш керек. Ошондо ал адам, мусулман адам өзүнү харамдан тыят. Анан мага баары бир боло берет, каалаганымды жеймин, өзү билемин десе, ал адам харамдан өзүн тыя албайт. Харамдан тыйыш үчүн мусулман адам баласы биринчиден ахиретке болгон иманы, ишеними толук болуш керек. Ахиретке иманы, ишеними толук болсо, ал адам Аллах субханаху ва таала эмне нерсени харам кылган болсо, анан өзүн тыят. Алла таала эмне нерсени халал деген болсо, аны эмне кылат? Жейт, колдонот. Ошон үчүн харам, халал маселеси аябай татаал маселе, өтө кыйын маселелердин бирөөсү. Өзгөчө мынау доордо бүт баардыгы аралашып кетти. Халал менен харам аралашып кетти. Азыркы жаңы чыккан 20-30 жылдын аралыгында ушундай бир нерселер чыгып кетти тамак ашта. Анын хакыйкаты бар, тазасы бар, жасалмасы бар, химия аралашканы бар, толтура ичимдик, тамак ашык азыктар көбөйүп кетти. Анын ичинде курамында эмне бар экенин билбей калдык. Ошон үчүн ар бир нерсени тактап алыш үчүн мусулмандын милдети, парзы. Жеп аткан нерсең халалбы, харамбы билиш керек. Харам жеп атамбы, халалды жеп атамбы билиш керек.